Байке, жылытпайсызбы биринчи унааны? Жок, убактым жок. Сиздин унааңыз түнү менен тышта турганда кыймылдаткычтын майы түйүнө агып кетет. Эртең менен от алдырганда ошол кыймылдаткычтын майы ичинде жүрүп, бардык тетиктерди майлаш керек. Антпесе кыймылдаткычтын жалпы ресурсу төмөндөйт. Азыркы заманбап кыймылдаткычтар бат эле жылыйт. Бирок мурунку карбюратор менен иштеген кыймылдаткычтарды бир топ убакытта жылытып туруш керек эле. Кышында абанын температурасы 0-дөн +5ке чейин чыкса, анда 1-2 мүнөт жетиштүү. Ушул температурада кыймылдаткычтын металл элементтери тоңубайт. Ошондуктан кыймылдаткычка бул өтө деле зыян келтирбейт. Бирок жылыгандан кийин газды катуу теппей, орточо ылдамдыкта жүрүш керек. Абанын температурасы 0-дөн -10га чейин төмөндөсө, анда 2 же 4 мүнөт эле жетиштүү. Бирок ушундай учурда дароо эле от алдырып жүргөнгө болбойт. Абанын температурасы -10дон -20га чейин төмөндөсө, эң аз 5 мүнөттөй жылытып туруш керек. Бирок ушундай учурда биринчи жарым сааттын ичинде орточо ылдамдык менен айдаш керек. Абанын температурасы -20дан дагы ылдый төмөндөсө, анда 10 мүнөттөй жылытып туруп айдаш керек. Эң негизгиси достор, муздак кыймылдаткычты катуу иштетпей, биринчи жылытып туруп, анан иштеткиле. Достор, унааңыз жылыганча бекер отурбай, биздин Машина KG мобилдик колдонмосуна кирип, сатуулдагы унааларды карап отурсаңыз болот.